Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 37 күн. 37 күндөн бери бүгүн торговля кылып келатабыз. Также бүгүн бизде копирование жөнүндө сүйлөшөбүз. Копи трейдингде и также бүгүн биз сиздер менен итогдорду санап көрөбүз да. Канча күндөн бери мен канча прибыль кылдым и итого азыр бизде канча баланс бар да. Акыркы выводтарымды менин телеграмда көрсөңүздөр болот достор. Телеграмда бизде также күндө торговля жана бардык статистикаларымды и прямой трансляцияларды ушул жака жөнөтүп турам да. Сиздер да кошула алсаңыздар болот достор. Бул группа бесплатный, бул жакта обучениялар дагы бар и ушул каналга обязательно каттап алыңыздар достор, если силерге трейдинг сферасы кызыктуу болсо да. Также бизде VIP чат дагы бар. VIP сообществода күндө торговлялар болуп турат достор. Ушундай статистикаларды торговлябыздын жана копи трейдингден дагы совместно кошула алсаңыздар болот достор. Эгерде вообще эле мындай трейдинг жөнүндө вообще ноль болсоңуздар да, бул жакта социальная торговля деген бар. Сиздер ушу менин копи трейдингиме кошула алсаңыздар болот достор. Вот. И бул абсолютно бесплатно. Сиздер дагы болгону счет ачып эле баланстарды толтурасыздар и калган ишти мен уже бул жакта анализ кылып, сделка ачып, өзүм прибыльга чыксам, силер да прибыльга чыга тургандай кылып торговля кыламын да. Вот. Кошулуш үчүн обязательно ушу телеграм каналга өтүп, ушу телеграмда жазсаңыздар болот достор. Мынакей ссылка менин телеграмым ушул ичинде болот. Ушул жака өтүп жазасыздар. 3, 4, 5, 6 вывод, 6 жумада получается ар жума сайын вывод кылганмын. Биринчи вывод 1300, экинчи вывод 2700, потом 3100, потом 4000, потом 1000 жана 3000 да. Итого могу 1000ди санабайм. Бул анткени бул 1000 менен мен разгон кылганмын да, небольшой спад болгон ушул бир айдын ичинде. И получается $1000 менен дальше разгон кылганбыз да. Бул разгонду мен телеграм каналыбызда, VIP чатыбызда команда менен $1000 менен $7000 чейин разгон кылганбыз да. Вот. Итого ошондо $14000 достор. Также баланста дагы $6000 бар. И ошондо где-то приблизительно да 20000 уже биздин марафонубуз уже аткарылган болот. И также биз получается в будущем дагы бир $80000 вывод кылыш керекпиз да трейдингден. Вот. И давайте бүгүн биз силер менен бир стратегияны разбирать этебиз. Менин авторский стратегиям бул обычный анализ болот, бир эле индикатор болот, индикатор супер тренд. Давайте анда эмесе торговлябызды баштай берели. Валютная пара бизде бахрейнский динар, китайский юань. Бул жерде бизде азыр график паденияга түшүп баратат. Давайте 30 секунддук таймфреймди дагы бир жолу карап көрөлү. Да, как раз ушул уровеньден биз 1 мүнөткө сатып ала берсек болот да. Бир опцион ачамын. И бул жерде байкашым боюнча бизде акыркы коррекция бизде бул жакта болуптур да. Мынакей ушул жерде болуптур. Азыр бизде экинчи жолу коррекция болуп атат. И байкашым боюнча бул жерде негизи тренд восходящий эле болуп баратат да. Биз болгону морики уровеньден как раз астыдан покупкага чыгып атабыз да. Мынакей ушул жерден биз сделкаларыбызды покупкага ачышыбыз керекпиз достор. Анткени мурдакы случайда бизде ушул жактан баштап графиктер көтөрүлө баштаптыр да. То есть бул уровенибиз бизде сатып алуучулардын уровени болуп эсептелет да. Акыркы секундтар и биздин биринчи сделкабыз успешно плюска жабылды достор. Так, дагы бир жолу 1 мүнөткө покупкага ача беребиз. Анткени айтканда деле биздин анализибиз бул жакта толугу менен отрабатывать этти и отскок болушу мүмкүн да достор. Пока что сделкабызды покупкага ача беребиз. Если пробитие болуп дальше астыга түшүп кете турган болсо достор, анда биз бул жакта анализибиз бузулат. Бузулганда биз уже бул жакта эчтеке кыла албайбыз да. Биз болгону башка валютный парадан же болбосо жаңыдан анализ кылып туруп, жакшы уровеньди күтүп туруп, анан кийинки сделкабызды ушул эле валютный парадан ачсак болот да. Но пока что бизде көрүп турганда деле линия трендибиз азыр туруштук берип атат. Биздин линия трендибизга көрүп аткандай деле напор азыр аябай күчтүү болуп атат, именно астыга да. И но по-любому азыр мына байкашыбыз боюнча бизде бул уровенибиз азыр дагы деле туруштук берип атат достор. Пока что бул уровенибиз пробитие боло элек да. Пробитие боло элек, но скорее всего менин оюм боюнча бул жакта азыр график дагы астыраак түшүшү мүмкүн да, морики уровеньге чейин. Ошондуктан давайте биз бул сделкабыздан рисковый деп эле коелу. Кийинки валютный парага өтө берели. Башка валютный паралар деле буякта көп и жакшы ситуацияларды бул жактан деле издеп тапсак болот да. Итак, кийинки валютная пара мынакей евро-доллар. Евро-долларыбызда бизде азыр бул жакта накопление болуп атат. Ушул коридордун ичинде. И бул жерден биз азыр сделкабызды покупкага ача берсек болот. 1 мүнөткө 2 опцион ачам $50.
30 секунддук таймфреймди бир байкайлы. Да, бизде байкашыбыз боюнча вообще негизи бул жерде нисходящий тренд болуп атат, но бул жерде бизде азыр разворотный движение болуп, бизде накопление болуп атат да. Мынакей мындай алып көрсөтөйүн сиздерге. Бул жерде мынакей график түшүп келген, да, нисходящий тренд болуп паденияга түшкөн. Далее мынакей бул уровеньге чейин келди. Отскок болду бул уровенибизден. Далее бизде бул жакта азыр мынакей накопление болуп атат. То есть покупательдердин, сатып алуучулардын уровени бул жерде азыр топтолуп атат. И в скором времени мореки үстүнкү линиябызга чейин көтөрүлүп, бул уровенди пробитие кылып, дальше үстүгө кетиш керек да. Но пока көрүп тургандай деле бизде накопление дагы деле бул жакта топтолуп атат да. Биз болгону азыр бул уровенден үстүнкү уровенге чыкмайынча биз сделкабызды покупкага ача беришибиз керекпиз да. Ни в коем случае бул жерде сделкабызды продажага ачпайбыз. Так, астыраак уровенди күтөбүз и перекрытие ача беребиз. 7 сделка ачамын. Биздин анализибиз бул жерде толугу менен отрабатывать этиш керек. Итак, 2 секунд. Сделкабызды бардыгын плюска жаптык. Биз 2 сделкабызды кайтардык и плюс еще жакшы доходко чыктык. Мынакей бизде дагы деле бул жерде накопление болуп атат. Азыр дагы бир жолу бул жерден покупкага ача берсек болот достор. 1 мүнөткө 1 опцион дагы бир жолу покупкага ачамын. Айткандагы деле биздин уровенибиз пробитие болду и тренд восходящий болуп уланып кетти. Накоплениеден чыкты үстүнкү линиябыздан и аябай жакшы движение үстүгө көтөрүлүп кетти да. Бул сделкабызды успешно, уверенно плюска жаптык достор. Пока бул сделкабыз жабылган. Итак, кийинки валютная парага өтөбүз достор. Бул стратегияны уже полностью отрабатывать эттик бул валютная парадан. И кийинки валютная пара австралиец швейцарский франк OTC. Бизде тренд бизде восходящий, но бул жакта бизде небольшая остановка болуп атат. Мынакей бизде бул жерде моундай остановка, но биз бул жерде покупкага ача беребиз на пробитие достор. Үстүнкү уровенибизди бизде бул жерде азыр пробитие кылып, дальше покупкага кетиш керек. Ошондуктан покупкага ачабыз и давайте анализ кылайлы. Мынакей бизде бул жерде астыңкы уровенден тренд восходящий болуп кеткен. Далее бизде бул жерде мынакей остановка болду. Бир жолу отскок берди бул линиябыздан, экинчи жолу отскок берди. Азыр үчүнчү жолу бизде касание болуп атат, но график кайра эле үстүнкү линиябызга келип атат да. Скорее всего, бул жакта үстүнкү линиябыз пробитие болуп, үстүгө дальше трендибизди улантып кетет да. Ошондуктан бул жерде покупкага ачабыз. Да, бул жерде реакция берди. Уровень линия трендибиздан да. Азыр биз болгону астыраак уровенден дагы 2 опцион ачабыз. 2 опцион менен бул стратегиябызды жакшы точкадан отрабатывать этебиз да. Башында айткандагы деле бардык видеороликтерде айтып түшүндүрөмүн. Идеальный точка входаны биз всегда таба албайбыз. Ошондуктан биз бир стратегия койгондо ошол стратегияңарды 2-3 жолу подтверждать этишиңиз керек да. 2-3 жолудан. Если азыр бул сделкабыз минутка жабылып келе турган болсо, экинчи ходубузда анда бул биздин стратегиябыз бузулат и уже башка котировкадан анализ кыла берсек болот. Да, бул сделкабыз бизде ишке ашпай калды. Биздин стратегиябыз бул жерде отрабатывать эткен жок. Кийинки валютная парага өтөбүз. Кийинки валютная пара кайра эле ушул бахрейнский динар, китайский юань. Бизде бул жерде көрүп тургандай деле линия трендтен бизде разворот болуп тур. Биз жана бул жакта пробитие болуп кетиши мүмкүн деп сделка ачпай койгон элек, но бул жакта бизде астыңкы линиябыз туруштук бериптир да. Бул жерден биз сиздер менен азыр 1 мүнөткө продажага ачабыз достор. Мен 3-4 сделка ачамын с перекрытием. Бул жерде бизде мынакей максимальный үстүнкү пиктер бул сатуучулардын уровени. И как раз ушул уровенден биз продажага ачабыз. Кыркы секундтар и сделкабыз 3 сделкабыз плюска жабылды, 1 сделкабыз минуска жабылып калды. Ладно, эч нерсе эмес. Дагы бир жолу ача беребиз 1 мүнөткө продажага.
Достор, сделка жабылганга чейин биздин VIP каналыбызга кошулуп алыңыздар. Каждый день бул жакта бизде торговля болуп турат. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да биздин VIP чатыбызда ушундай сигналдар менен торговля кылсаңыздар болот. Если сиздер вообще трейдинг жөнүндө маалымат жок болсо, тажрыйбаңыз жок болсо, анда биздин копи трейдингибизге кошулуп алсаңыздар болот, достор. Копи трейдинг болгондо сиздер счет ачасыздар и потом уже сиздер биздин ID-бизге кошулуп алсаңыздар болот, достор. То есть платформага кошулуп аласыздар, ушул эле аккаунт болот, ушул аккаунтка кошулуп алсаңыздар, если мен сделка ачсам, сиздердин аккаунтуңуздарга дагы сделка ачылат, достор. Ушундай копи трейдинг деген функция бар и ушул функцияны дагы колдонсоңуздар болот, достор. Ссылка комментариядан башында болот, ошол жакта каттап алсаңыздар болот. Итак, бул сделкабызды көрүп тургандай деле уровень сопротивления восходящего тренда биздики дагы бир жолу кайрадан эле графигибиз бизде ретестке кетти. Бул уровеньден биз уже сделкабызды 7 опцион менен дагы продажага ача беребиз, достор. 7 сделка ачамын. Если муну санап көрсөм, мен 5 опцион ачып беремин эле, даже 5 эмес, көбүрөөк опцион ачышым керек экен, да. Где-то бир 10-300 сделка ачсам, ошо менен толугу менен мен кирешеге чыгат экен, да. Вот. Эмнеге мен $50 ачып атам деп сурап атсаңыздар, достор, балансым $6000 и биринчи вообще сумма сделка, если силерде $1000 болсо, биринчи сумма сделка $10 болушу керек, да. 1% от депозита кылып ачышыңыздар керек. Также копи трейдингте торговля кылып атканда, кошулуп атканда сиздер дагы лимит коюшуңуздар керек болот, да. Лимит коюш керек, максимальный доход же болбосо максимальный убыток коюп алсаңыздар, сиздер вообще акчаңыздарды жоготпойсуздар. То есть бул жерде дисциплина керек и четкий схема менен торговля кылсаңыздар, ошондо гана бул жакта акча таба аласыздар. Если жөн эле үстүгө астыга деп баса берсеңер, анда бул жакта сделкаңар даже акча таба албайсыздар, да. Так, сделкабыздын жарымысы плюска жабылып, жарымысы минуска жабылып жатат бул жерде, бул валютная парада. Давайте башка валютная пара койт. Итак, кийинки валютная пара кенийский шиллинг доллар США болот. 1 мүнөткө бул жакта 10 сделка менен ачсам жетиштүү болот. 10 опцион сатып аламын бул жакта и давайте анализ кылайлы. Бул жерде эмнеге покупка кириш керек? Бул жерде бизде линия восходящего тренда, моурики сопротивления болуптур эле бул жакта. Бул уровень сопротивлениябызды бизде бул жакта пробитие кылыптыр, да, мынакей. Астыдан бизде подъем болгон, далее могул жерде накопление болду и дагы бир жолу толчок болду үстүгө. Бул уровенибизди пробитие кылды и бул уровенибиз уже сопротивление эмес, а поддержка болуп калды. Мынакей ретест кылды бул уровенибизди и бизде дагы продолжение азыр восходящего тренда болушу керек. Бул жактагыдай эле случай, да. Азыр бизде дальше покупка өсүш керек, достор. Ошондуктан бул жакта сделкамды покупкага ачтым. Мынакей график дагы астыраак түштү. Астыраак уровеньде дагы покупкага ача беремин, достор. Так, все. Дагы 20, 22, 23 сделка ача берейин покупкага. Самое главное, бул жакта бизде азыр четкий план менен, четкий видение менен, стратегиябыз боюнча торговля кылышыбыз керекпиз. Bunday ситуацияларда биз эч качан өзүбүздү жоготпошубуз керекпиз и эмоцияга, азартка кирбешибиз керекпиз. Четкий стратегия, өзүңүздөрдүн стратегияңыздар боюнча дальше торговля кылып кете бериш керек, достор. Итак, акыркы секундтар бизде бул жерде кээ бир сделкалар плюс, кээ бир сделкалар минус болуп калды. Мынакей кайрадан эле бизде бул жерде жарым сделкабыз плюс, жарым сделкабыз минус болуп калды, но все же бул жакта дальше покупкага ача беришибиз керекпиз. Покупкага да бир 20 опцион ача берейин. Все, бул акыркы сделка болот, достор. Бүгүнкү торговлябыздыкы. Анткени уже достаточно көп сделка ачып койдук. Если бул сделкабыз азыр плюс болсо, минус болсо деле торговлябызды токтото беребиз, достор. Анткени каждый торговый сессияда приблизительно бир какой-то бир лимитиңер болушу керек, да. Лимит болуш керек. Если лимит болбосо, дальше торговля кыла берсеңер, анда силер азартка кирип кетесиңер, эмоцияга киресиңер и жадность болуп акчаңыздарды жоготуп иши мүмкүнсүңөр, достор. Ошондуктан мен сизге трейдингдин эрежелерин айтып түшүндүрөмүн каждый видеороликтерде и мынакей наглядно азыр ушундай случай болуп атат, да. Уже 36 күндөн бери bunday просадкалар болуп атат эле. Мынакей ушул видеороликте көрүп алсаңыздар болот, достор. Bunday видеороликтер ретко болуп чыгат. И как раз ушундай моменттарда мен силерге түшүндүрүп кетким келип жатат, да. Так, отлично. Сделкабызды плюска жаптык. Итого плюс-минус приблизительно бир $400-500 кайра плюска чыгып кеттик, достор, ушинтип, да.
Вот, жакшы результат менен ушул видеороликтти аягына чыгарабыз достор. Эгерде сиздер обучение алып жана биздин копи трейдингибизге жана VIP чатыбызга кошулуңуздар келсе, биздин телеграмыбызга катталыңыздар. Ссылка телеграмдыкы комментариянын башында болот достор. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки видеороликтте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.